IT тармагына кызыккан жаштар азыр абдан көп болгондуктан өзгөчө өлкө аймактарындагы мисалы Ноокат районунда жаштарга кандай жардам бере аласыздар деген суроосун талкуу маалында депутат Советбек Рустамбек уулу узатты. Анын айтымында Бишкекке басым жасалганы менен аймактардагы жаштардын борборго келип окуганга, жашаганга шарты жок болууда. Өз кезегинде Жогорку технологиялар паркынын дирекциясы мекемесинин директору Азиз Абакиров суроого жооп берип жатып, Ноокат районунда жана Ош шаарында чоң ири компаниялар тарабынан иштер жүрүп жатканын маалымдады. Ноокат районунда жана Ош шаарында чоң ири компаниялар жайгашкан. Алар диспетчерлик кызмат көрсөтүшөт. Америка менен иштеп, англис тилинде трактарды, жүктөрдү издеп, ошолорго багыттама берип ишмердүүлүк кылган бул компаниялар 100дөн ашык жумуш орундарын камсыз кылды, деди ал. Ошондой эле жаштарды окутуу үчүн кыска мөөнөттөгү IT академиялар өлкө боюнча райондорго чейин жайгашкандыгын кошумчалады. Мамлекеттик же көбүнчө жеке ишкерлер тарабынан ачылган IT академияларда акча төлөө окушат. 1 жылдын ичинде окуп, адистик боюнча сертификат алышат. Ошондой эле жаштар Кыргызстандан чыкпай туруп эле эл аралык компаниялар менен дүйнө жүзү боюнча иштей беришет, деди Абакиров. 2025-жылдын январь-ноябрь айларынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда бир кызматкердин орточо айлык акысы 42954 сомду түздү. Бул көрсөткүч 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 19,1%га көп. Керектөө бааларынын көтөрүлүшүн эсепке алганда отчеттук мезгил ичинде реалдуу эмгек акы 10,2%га жогорулады. Бул калктын кирешесинин өсүү динамикасы сакталып жатканын айгинелейт. Расмий маалыматтарга таянсак, орточо айлык номиналдык эмгек акынын өсүү темпи экономикалык ишмердүүлүктүн бардык түрлөрү боюнча байкалган. Айлык акынын эң олуттуу өсүшү төмөнкү тармактарда катталды. Кыймылсыз мүлк менен болгон операциялар 32,2%га, мамлекеттик башкаруу жана коргонуу, милдеттүү социалдык камсыздоо тутуму 31,6%га, курулуш тармагы 30,8%га, кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк 29,6%га, административдик жана көмөкчү ишмердүүлүк 28,5%га. Ошондой эле кызматкерлердин кирешесинин өсүшү саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык тейлөө жактан жана мейманкалар менен ресторандардын ишмердүүлүгүндө да байкалган. Күн мурун транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев Бишкектин түндүк айланма жолундагы курулуш иштерин текшерди. Министрликтин маалыматына ылайык, жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү, жол тыгынын алдын алуу максатында Алматы-Бишкек-Ташкент жолунун 230-236 чакырым аралыгында жайгашкан 2 деңгээлдүү 3 жол түйүнү каттам үчүн убактылуу пайдаланууга берилди. Жаз алды менен асфальт басуу иштери уланат. Азыркы тапта алгачкы 6 тилкелүү трассанын курулушун колго алган Подрядтык компания тарабынан кышкы курулуш нормаларын сактоо менен калган тилкелерде жер жумуштары уланууда. Сыргабаев курулуш иштеринин сапатына жана графикке ылайык жүрүшүнө өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын түндүк айланма жолунун жалпы узундугу 33,4 чакырымды түзөт. Быйыл аталган жолдун 15 чакырымы, тагыраагы Алматы-Бишкек-Ташкент жолунун 6 чакырымы жана Бишкек-Нарын-Торгарт жолунун 9,1 чакырымын реконструкциялоо иштери аяктайт деп күтүлүүдө. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин жыйынында депутат Алишер Козуев Кыргызстандан этти экспорттоо маселеси кандай болуп жатканына кызыкты. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү жайы министринин орун басары Жаныбек Керималиев бүгүнкү күндө Кыргызстанда этти сыртка сатууга тыюу салынганын билдирди. Депутат өзүндөгү маалыматтар боюнча эт экспорту менен Агро Холдинг компаниясы алектенип жатканын белгиледи. Министрдин орун басары токтомго ылайык Агро Холдинг компаниясы Кыргызстандан эт экспорттоо менен алектенип жатканын ырастады. Буга чейин эт экспорту түштүк аймак аркылуу Өзбекстанга жана Тажикстанга жүргүзүлгөн, негизинен транзиттик мүнөздө болчу деп билдирди Керималиев. 30 январдан 1 февралга чейин Бишкек шаарында балдар жана өспүрүмдөр арасында чоң теннис боюнча турнир өтөт. Турнирди Кыргыз Республикасынын теннис федерациясы уюштуруп, физкультура жана спорт мамлекеттик агенттигинин колдоосу менен өткөрүлүүдө. Турнир 12 жашка чейинки, 14 жашка чейинки жана 16 жашка чейинки жаш категориялары боюнча өтөт. Катышуучулардын саны чектелген эмес. Мелдештер жеке беттеш форматында өтүп, оюн тажрыйбасын жана мелдештик көндүмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Турнир
Турнирдин жыйынтыгында ар бир жаш категориясында 1, 2 жана 3 орунга ээ болгон катышуучулар кубоктор, грамоталар жана эстелик сыйлыктар менен сыйланышат. Мындан тышкары 5, 9 жана 17 орундар атайын сыйлыктар менен белгиленет. Турнирдин негизги максаттары жана милдеттери балдар жана өспүрүмдөр арасында чоң теннисти өнүктүрүү жана популяризациялоо, саламат жашоо образын жайылтуу, өспүрүмдөрдүн ден соолугун чыңдоо, балдарды жана өспүрүмдөрдү спортко жана физикалык активдүүлүккө тартуу, ошондой эле келечектеги таланттуу спортчуларды аныктоо жана алардын келечектеги спорттук жана кесиптик өсүүсүн камсыз кылуу. Өлкө боюнча 20 мектептин курулушу пландалууда, учурда алардын 10 курулуп жатат. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында ар бир жаңы мектепте 1 же 2 инклюзивдүү билим берүү классы болот. Анда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлөт. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү жана ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу биздин пландардын бир бөлүгү деп белгиледи министр. Девчоночка моя, как ты? Да, моя девочка хорошая. Ош шаарынын тургуну Алиша Карела Лайла аттуу иттин табарсыгынан кан кетип, абалы начарлаганда Ош мамлекеттик университетинин ветеринардык клиникасына алып келди. Карела үйүнө бир нече ит, мышык багып, жаныбарларга өзгөчө кам көрөт экен. Ал ити Лайла оюнду сүйгөн тендек экендигин айтат. Ветеринардык клиникага келгенде ит абдан алсырап, өз алдынча баспай, жерден башын көтөрө албай жаткан эле. Бирок дарыгерлердин жардамынан кийин ал кыймылга келди. Рада, когда появилась клиника, у меня было просто безумное облегчение, потому что... Мен бул ветеринардык клиниканын дайымкы кардарымын. Себеби бул жердеги шарттарда адистердин маселеси да жогорку деңгээлде. Түштүк аймагында мындай ветеринардык клиника бир гана окуу жайда. Лайланы алып келгенде абалы оор эле. Азыр болсо дарыгерлердин жардамы менен бутуна туруп калды. Кесипкөй көзөмөл үчүн клиника жамаатына ыраазымын. Ветеринардык клиниканын иштеп баштаганына 1 жыл болду. Бул аралыкта 400дөн ашык жаныбарга жардам көрсөтүлүп, 100дөн ашуун оор жана жеңил операция жасалды. Клиникада ветеринардык кызматтын дээрлик бардык түрү көрсөтүлөт. Мисалы, УЗИ, рентген, хирургиялык операция жана лабораториялык изилдөө бар. Клиниканын эсебине түшкөн 500 миллион сомго жакын каражаттын эсебинен заманбап жабдуулар алынып, үй жаныбарлары үчүн руминг салону ачылды. Бул жерде ит мышыктан тартып, таш бакаларга чейин жуунтулуп, тырмактары тазаланат. Салондо 2 студент иштеп, эмгек акы да алышат. Клиникада биз көбүнчө тажрыйба алганы келдик. Биринчиден, сөзсүз азыр студент болгон үчүн биз көбүнчө билим топтогонго аракет кылабыз. Клиникада ветеринардык кызматтын дээрлик бардык түрү көрсөтүлөт. УЗИ, рентген, хирургиялык операция жана лабораториялык изилдөө бар. Борборго Оштун сырткары Баткен жана Жалал Абадтан да кайрылышат. Анткени бул Кыргызстандын түштүк аймагындагы жападан жалгыз толук форматтагы ветеринардык клиника. Күнүнө бир 2ден 10го чейин пациенттер болот. Булардын баардыгы ар кандай себептер менен кайрылат. Жөнөкөй эле мындай суу өткөндөн баштап инфекциялык оорулар менен ооруп калгандары, хирургиялык оорулар менен ооруп калгандары, чукул операция кылуу учурлары дагы катталат. Андан дагы сырткары вакцинация иштери. Былтыркы өзүбүздүн каражаттарга мына өзүңүздөр көрүп аткандай ушул аппаратты сатып алдык. Эндоскопический аппарат деп коет. Бул ошол мышык, ит мышыктардын жана жаныбарлардын кулак, мурдундагы, көңдөйүндөгү ички ооруларды аныктоо максатында. Бул аппарат аябай бизге бүгүнкү күндө жардам берип атат. Стерилизацияга дагы өтө оңой, практический жагынан өзүн көрсөтүп атат. Өзүңөр көргөндөй дарыларды дагы камсыз кылып, бүгүнкү суроо талаптары боюнча ветеринардык аптека ачуу алдында турабыз. Ага ушул лицензия алуу гана документтештирүү иштери калды. Так бөлмө дагы ага бөлүнгөн. Алло, саламатсызбы? Ош вет клиникасында угуп жатып. Клиникага күн сайын оңдогон чалуулар түшөт. Адистер онлайнда кеңеш беришет. Учурда дарыгер Адилет Асылбек уулу Кашкар Кыштак айылынын тургунуна жол тартты. Ал жактагы Арашан породасындагы кой айланбаш оорусуна кабылыптыр. Калган 2 ай болгон экен да буга. Ошол 2 жума. 2 жума болуптур. Өзү
1 айга чейин болот да. Башталгандан 1 айга чейин. Адилет Асылбек уулу малдын мээсине операция жасоодо тажрыйбалуу адис. Бул жолу пландалган операция текшерүүдөн кийин мээ даяр эместигине байланыштуу 1 жумага жылдырылды. Сенроз деп коет айланбаш. Ошолорго операция жасайбыз. Алардын жугуу жолдору ошо итмышыктан основной итмышыктардан көп жугат. Күнүнө ушуга окшогон бир азырынча пока 4-5 адам байланышат ушундай. Бүгүнкү күндө ветеринардык медицина жана биотехнология кафедрасында 274 студент окуйт. Алар окуу менен катар клиникада иштеп, тажрыйба топтоп жатышат. Келечекте кафедра Кыргызстандагы кесипкөй адистерди чыгарууга шарт түзүүдө. Гүлжан Ажматова, Эркин Баймуратов, Ош шаары.